Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков окуучулардын ата-энелерине кат түрүндө кайрылды. Бул тууралуу аталган министрликтен басма сөз кызматынан кабарлашты. Катта Исаков окуучулардын ата-энелери менен ой бөлүшүүнү туура көргөнү жана аларга бир канча кеп-кеңештерди айтып кайрылган. Ушул күндөрү мугалим катары окуучуларыбыздын ата-энелери менен чын жүрөгүмдөн ой бөлүшкүм келди. Бүгүн барыңыздар кырдаалга жараша үй бүлөөнүн кучагында, балдар кыздарыңыздардын, неберелериңиздердин маңдайында олтурасыздар. Жакшы жагынан алып караганда, ата-эне катарында балдарга таалим тарбия бере турган, кеп-кеңеш айтканга, руханий жактан дем күч ишеним бергенге чоң мүмкүнчүлүк болуп турат. Ушул күндөрү балдар кыздарыңыздар менен чын дилден сырдашып, алардын ой тилектери, классташ курбу курдаштары, мугалимдери келечек максаттары жөнүндө пикир алышып, өзүңүздүн турмуштук тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, жол көрсөтө турган шарт болуп жатат. Балдарыбыз менен биргеликте китеп окуп, жан дүйнөсүн байытып, акыл эсти өнүктүрүүчү интеллектуалдык жана улуттук оюндарды бирге ойноп, аларга ата-энелик жылуулукту, мээримди сүйүүнү берип, ар тараптуу камкордукка алалы, элге журтка керектүү жакшы инсан болуп калыптануусуна, ыймандуу, боорукер, билимдүү болуп жетилүүсүнө биргелешип аракеттенели. Ар бир бала үчүн ата-эне ыйык. Балдар ата-энесин карап өсөт жана түздөнөт. Балага ата-энеден өткөн тарбияча, руханий ориентир жана бекем таяныш жок. Андыктан ушул күндөрү уул кыздарыбыздын жанында болуп, билим алуусуна, сабак окуусуна бирге аралашып, кеңешибизди берели. Мурда кеч иштен чарчап келип, таң эрте ишке кетип, балдарыңызга көңүл бөлүүгө убактыңыз тар болсо, азыр ар бир балаңыздын жүрөгүн тыңшап, аларга жагымдуу жана унутулгус күндөрдү тартуулоо мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Балдарыңыздардын убактысын туура пландаштырып, өз убагында министрлик тарабынан даярдалган телесабактарды көрүүсүнө, билим берүү порталдарынан, ресурстарынан пайдалануусуна, мугалимдер менен онлайн сабактарды өтүүсүнө, үйдө жеке гигиеналык талаптарды сактоосуна, коопсуз жашоосуна шарт түзүп бериңиздер. Акыл эске таянып, сабырдуулук менен ар бирибиз ичке руханий күч топтоп, бири-бирибизге дем берсек, бул күндөрдүн дагы арты кайтарымдуу болот. Дүйнөдө адам капиталынан өткөн байлык жок. Балдарыбыздын келечегине чогуу салым кошуп, көңүлдөрүн көтөрүп туралы. Куттуу үйүңүздөрдө дайыма балдардан бактылуу күлкүсү жаңыра берсин деп жазылат маалыматта. Аксыда элге 1000 кап ун, 5000 бет кап таратылып, вирусту аныктоочу тесттер алынды. Аксы районунда жеке ишкерлердин бири коронавирусту аныктоочу 1000 дана тест жана 5000 бет кап берди. Бул тууралуу акимчиликтен билдиришти. Маалыматка караганда, ишкер буга катар эле элге 1000 кап ун жана карантиндик посттурду кызмат кылган адамдарга 15 дана атайын кийим таратты. 5000 дана бет каптын 2000 данасы дарыгерлерге тапшырылып, 3000 данасы элге таратылды. Вирусту аныктоочу тести Аксы аймактык ооруканасына беришкен. 500 кап ун Кызыл Туу айыл өкмөтү менен Кербен шаарында таратылууда. Калган 500 кап ун башка айыл өкмөттөгү муктаж үй бүлөлөргө таратылып берилет. Аксы районунда коронавирус бир адамдан аныкталган. Район аймагында 10дон ашуун посттор уюштурулду деп кабарлайт Турмуш басылмасы. Кыргыз либерал демократиялык партиясы муктаж адамдарга кол сунду. Кыргыз либерал демократиялык партиясынын чүйдөгү ыктыярчылары Чүй районуна караштуу 5 айылга барып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк жеткирип беришти. Мындай демилге Кыргыз либерал демократиялык партиясынын тең төрагасы Элдар Абакировдун колдоосу менен ишке ашты. Буга чейин Кыргыз либерал демократиялык партиясынын оштогу ыктыярчылары коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан дарыгерлерге 100дөн ашуун жеке коргонуучу медициналык костюмдарды жана бет каптарды таратышкан. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүүнү каалап, бирок колу жетпей жаткандар бизге кайрылсаңыздар болот. Чогуу аракеттенели. Тыйынына чейин отчет берип, ак ниеттик менен иш алып барабыз деп билдирет Кыргыз либерал демократиялык партиясы өзүнүн Facebook баракчасында.
Naka. Allah razı olsun. Tapkanına жақсы күндерге nasip kılsın. Amin. Жалағы той тамаша жақсы күндерде жолығышалы. Amin. Tapkanına жақсы күндерге buluşsun. Айтқаныңыз келсін, мына Россиядағы балдар Құда қаласа. Şu bergen amanatыңыздарды Құда қаласа май тарқатып қайтады. Allah razı olsun. Mayli жеңе, tinch болыңа. Bat. Salamat bolguna. Başın arama, yolun açık olsun. Tapkanına nasip kılsın. Aytkanınız Yayın aşırı yüzüne cahil olsun. Bereket hayırlı olsun. Amin. Allah. Rahmat. Bat, tinch bolыңlar. Allah ekber. Allah razı olsun. Құда қаласа. Amin. Құда қаласа. Allah razı olsun. O tuz sizdeki ha? Siz özünüz tuz aldınız mı? Boldu. Құда қаласа. Құда қаласа duanızı берерін екен. Россиядағы мекендештеріңіз, bir туғандарыңыз шал жақта іштеп. Allah razı olsun жеңе. İşlerine var, ben de bol. Men et kılsa bana niyetine jettik. Aytkanınız gelsin ha? Aytkanınız gelsin. Amin. Allahu ekber. Aka mınalarda alınız yem aka. Mınalarda koluna karmatın. Şeker, tuz aka. Vardı mınal kartoşka aka Құда қаласа. Mınal karma ukam sen de karma ha? Atın kim? Ha? Sanat. Ben atın ayt. Atı sanat. Sanat mı? Allah des. Kaça çıktın? 6'ga mı? Allah des. Mayli aka. Allah razı olsun. Tinch bo'g'la. Bo'pti. Malades ha? Bo'pti. Maşa yok ya. Siz dua bereveriңiz aja. Şu Rossiyada işlatgan mekendeshlerimiz ушинтип ellerimizge jardam berip atat. Tinch olsun, ömürler uzun olsun, tapkanları daim özlerine buyursun, şunday uğur günlerde, şunday bilgiler jardam bergeni soğuk kapata Canınız çok rahmat. Ömürler uzun, Allah razı olsun. Amin. Allahu ekber. Muhiddin aka özünün ayalı. Allah razı olsun. Mayli aja. Tinch bolun ha. Bo'pti. Mınalar razı kılıp dua kılıp jep koyasizlar inşallah. Assalomu alaykum mekendeshler. Jamoat, qandaysan? Xudo xolasa. Mana meni uyimda Xudo xolasa manalar. Oqmoy. Mana oqmoy tuz bor mana Xudo xolasa. Nalarni mana bo'ldik Xudo xolasa 10 kilodan 5 kilogramdan savez bardan aylandirib. Naytib Xudo xolasa bardan bo'ldik. Yem shunday mana azaptadan go'shtni so'yib naytib jiliklab har birini jarticilikten alıp bakalım şimdi tarkatıp Құда қаласа şitip берерine taraza cayında Құда қаласына işte taraza Құда қаласа şu nerede mavat var Құда қаласа manda kuruç var manda safar var Құда қаласа bakanlardan kalıp son kayıp da Құда қаласа Karantinde postada turgan bizim azamattарға керектүү, ең керектүү. Мына азыр кийим-кечек алып келинди. Жалпы ушул Кыргыз Республикасынын жоопкерчилиги Сулайман тарабынан Алтынбек алып келген кийимдер келди. Сөз формалар өзү кийип берди байке. Эми бүгүн баары керектүү жерлерге таратылат. Жана постта турган сотрудниктерге жана эмелерде турушат да. Өзгөчө постада турган милициянын сотрудниктерине, постада турган пограничный службанын сотрудниктерине, МЧС'нин, ошол жерде турган жана врачтардын сотрудниктерине бүт ушулар таратылат. Жанагы изоляционный, жанагы химический заводдордогу спецодежда ушундай, именно ушундай убакытка даярдалган. Сатуандар өзүңүз көрдүңүз да. 3 камаз. Байкеге чоң рахмат.
ребята, сегодня я вам покажу, как правильно мыть руки. Начинаем. И выключим воду и возьмем мыло. И считаем до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И последнее мы используемся с антисептиком. Чисто. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.